Кумтөр биримдеги профсоюздук уюмуна 25 жыл. Кумтөр Gold Company өндүрүштүн ири масштабы, мамлекет казынасына кошкон зор салымы менен эле эмес, Кыргызстандагы эң кубаттуу, мыкты иштеген профсоюздук уюму менен дагы мактана алат. 25 жылдык тарыхында Кумтөрдүн профсоюздук уюму жүздөгөн эмгекчилердин эмгегин жедирбей, укугун уурдатпай, катардагы карапайым кызматкерлердин чыныгы колдоочусуна, ишенген коргоочусуна айланды. Компания иштеп баштаган алгачкы жылдары жергиликтүү кызматкерлерди негизсиз жумуштан кетирмей, укугун тебелемей башталганда 1998 жылы демиргелүү кызматкерлер Кумтөрдөгү эң алгачкы профсоюздук уюмду түптөшкөн. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 25 жыл ичинде нечендеген оош кыйыш учурларды баштан кечирип, далай сыноолордон татыктуу өтүштү. Бул уюмдун барган сайын таскагы каттуу чыгып, реалдуу күчкө айланып баратканынан чочулаган канадалыктар Кумтөрдөгү кызматкерлердин ынтымагын ыдыратып, кийин бир уюмду 5ке бөлүп тынышкан. Бул уюмду ичтен бөлөлү, чачыраталы деп 5 уюмга бөлгөнгө жетишкен. Ошол 5 уюм акырында бөлүнүп отуруп, профсоюз жокко чыкканга чейин барганда, бул уюмдун жоголуп кетиши да коркунучу болуп калган. Кумтөр Кыргызстанга өтүп, Кыргызстанга өткөндөн кийин, убактылуу башкаруу киргенден кийин, кесиптештерибиз чоң жыйын өткөрүп, эми биригүүчү кез келди, ынтымакка келели, Кыргызстанга өтүп атат деп, мамлекетке салымыбыз болсун. Анын үстүндө сырттан дагы маалымат согушу жүрүп атты. Ошо 5 уюм аркылуу манипуляция жасашып, иш таштоолорду уюштурганга аракет кылышып, бул бийлик ишенбегиле, кайра эле биз келебиз деген ар кандай чакырыктар болуп аткан. Ошондо профсоюз өз патриоттук милдетин аткарып, граждандык милдетин аткарып, 5 уюмду бириктирип, азыркы күндө 4 уюм биригип, ынтымакта Кумтөр биримди деген жаңы уюм түзүп, ошону иш алып барып атабыз. Ооба, тагдыр чечүүчү ошол 2021 жылдын май айында Кумтөр кени мамлекетке кайтарылганда, Кумтөрдүн жалпы кызматкерлери бир туунун Кумтөр биримдигинин алдына биригишти. Кумтөрдүн жаңы тарыхы, жаңы барагынын ачылышы менен бирдиктүү профсоюздук уюм түптөлдү. Кумтөр биримдеги профсоюздук уюмунда мурда 1400 кызматкер болсо, 4 уюм бириккен соң алардын саны 2100-гө жетти. Уюмдун курамы 72 проф уюштуруучудан, правкомдун 15 мүчөсүнөн, эмгек талаш тартыштарын чечүү боюнча комиссиянын 5, ревизиялык комиссиянын 3 мүчөсүнөн турат. Кумтөр биримдеги кызматкерлердин эмгек шартын, социалдык экономикалык абалын чыңдоодо 25 жыл ичинде ат көтөргүс эмгек кылды. Акыркы эле 7 жылдын ичинде профсоюзчулар эч кандай каршылык акцияларын уюштурбастан, кумтөрчүлөрдүн орточо эмгек акысын дээрлик 60%-га көтөрүүгө жетишкен. Муну талапты кое билген, эмгек мыйзамдарын чемичкедей чаккан профессионал профсоюзчулардын дипломатиялык ийгилиги десек болот. Профсоюзга мүчө болуу кызматкерлер үчүн чоң сыймык. Ошол эле учурда эртеңкисине болгон кепилдик. Анткени профсоюздук уюм өз тарапташтарын эч качан талаага таштаган эмес. 25 жыл ичинде 700-гө жакын кызматкерин негизсиз куугунтуктардан куткарып, алардын иш орундарын сактап калган. Көптөгөн жумушчуларыбыздын укуктарын коргоп келишет, ушул маалга чейин көптөгөн адамдардын мүдөөсүн аткарып берип атышат. Көптөгөн адамдарыбыздын иштеген иштер жумушчуларыбыздын соогуна калып атышат. 20 жылдан бери 3 эле разрядыбыз менен жүргөнбүз. Анан 2019 жылы ошо Кумтөр биримдик профсоюзу талап коюп канадалыктарга ошол разрядыбыз 1 разряд кошулуп чечилип берилген. Жумуштан кеткен пенсионерлерди дагы профсоюз колдоп турат. Укугубуз корголот, профсоюздун эмнеси жакшы. Ар бир жумушчу менен
жумушчу катары бирдей теңме тең мамиле кылышат. Өзүбүздүн укуктарыбызды билбегендерди бизге үйрөтүшөт. Ошондой эле бир адамдык укуктарыбыз өйдө сыйланып турат десем болот да. Кумтөр мамлекеттик менчикке өткөндөн кийин деле профсоюзчулар үчүн эмгекчилердин укугун коргоо иши солгундаган жок. Мыйзамсыз иштен кетирилген ондогон кызматкерлер дал ушул Кумтөр биримдигинин аракети менен кайрадан ишке алынып, ал гана эмес, алардын эмгек стажын үзгүлтүксүз улап кетүүгө шарт түзүлдү. 2022 жылдын декабрь айында Сүйлөшүү комиссиясынын биргелешкен 10дон ашык жыйындарынын жыйынтыгы менен кызматкерлердин эмгек жана социалдык кепилдиктерин бекиткен маанилүү документ жамааттык келишим кабыл алынган. Профсоюздун эң негизги күчтөрүнүн бири бул мүчөлүктөн финансыдан тышкарыда жамааттык келишим болуп эсептелинет. Жамааттык келишим 2 жылда бир түзүлөт. Профсоюз менен жетекчилик ортосунда. Азыркы жамааттык келишимде эмгекчилерге болгон эң чоң кепилдиктер жана социалдык төлөмдөр камтылган. Кумтөрдүн жалпы кызматкерлеринин эмгек акысы 4%га көтөрүлдү. Ден соолугуна байланыштуу кызматтан кетүүгө аргасыз болгон кызматкерлерге 700 000 сомдон 1 миллион сомго чейин компенсация каралды. Компанияда үзгүлтүксүз 25 жыл иштеген кызматкерлерге маарекелик бир жолку сыйакынын өлчөмү 70 000ден 100 000 сомго көтөрүлдү. Кызматкердин жакындары кайтыш болсо 15 000 сомго чейинки бир жолку жөлөк пул бекитилди. Эгер кызматкер көз жумса, үй бүлөсүнө 100 000 сом берилет. Кумтөрдүн жаңы төрөгөн айымдарына профсоюздук уюм тарабынан 30 000 сом сүйүнчү пул берилет. Мындан тышкары, наристе 1,5 жашка чыкканга чейин Кумтөр биримдиги тарабынан ай сайын 7500 сом жөлөк пул төлөнөт. Компаниянын Бишкек, Балыкчы, Караколдогу кеңсе кызматкерлерине күн сайын түшкү тамагына бөлүнүүчү акча 300 сомдон 400 сомго көтөрүлдү. Өндүрүштүк пландын аткарылышына карата жыл жыйынтыгы менен кызматкерлерге кошумча сыйакы да каралган. Албетте, мындай шыктандыруучу, кызматкерлерге дем берүүчү социалдык кепилдиктер өндүрүштөгү ийгиликтерге оң таасирин берип келет. Министрлер кабинети, компания жетекчилиги муну туура түшүнүп, профсоюздук уюмдун конструктивдүү сунуштарын четке кагышкан жок. Кумтөр биримдиги профсоюздук уюму кызматкерлердин үнү, алардын жетекчиликке арыз муңун, талаптарын жеткирген өкүлү катары өз милдеттерин татыктуу аткарууда. Учурда Кумтөр Gold Company'деги жамааттын жалпы маанайы жогорку деңгээлде. Ынтымактын, биримдиктин сөзү сүйлөнүп, чет элдик бир компания үчүн эмес, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткандарына чын ниети менен сыймыктанып, жаңы ийгиликтерге шыктанып турушат. Ынтымак бар жерде ырыс бар, биримдик бар жерде жылыш бар демекчи, Кумтөр Gold Company'деги бардык ийгиликтердин сыры алардын бекем ынтымагында, өз катарынан чыккан жетекчилигине болгон ишениминде. Кумтөр биримдиги ынтымак жана биримдик. Кумтөр биримдиги бул коопсуз өндүрүш. Кумтөр биримдиги бул жамааттык тилектештик. Кумтөрдүн күчү биримдикте.